Ысык Көл облусунун аймагында милиция жана балдар аталышында масштабтуу акция уюштурулду. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, акциянын алкагында облустук милициянын жана шаар, райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери, ошондой эле кызмат адамдары жолугушууларды өткөрүшүүдө. Ачык диалогдо балдарга мыйзамдар менен каралган алардын укуктары жана милдеттери конкреттүү үлгүлөрдүн негизинде түшүндүрүлүп берилүүдө. Ошондой эле окуучулардын көз караштары боюнча жаштар арасында түзүлгөн көйгөйлөр дагы кызуу талкууланып, андан кандай жолдор менен чыгууга болору боюнча да өз пикирлери менен бөлүшүштү. Кезигүүдө түзүлгөн ишенич мамиледен улам балдардын өздөрүнүн укуктук негиздерин үйрөнүүгө, жарандык активдүү көз карашын калыптандырууга кызыгуусун жаратып, анын чөйрөсүнүн өбөлгөсүн түздү. Иш чаранын негизги максаты жаш өспүрүмдөр арасындагы укук бузуулардын алдын алуу жана болтурбоо, бардык билим берүү процессинин катышуучуларынын укуктук маданиятын көтөрүү, балдардын тарбия иштери менен алектенген кызматтар ортосундагы байланышты бекемдөө, адептүү жана ден соолуктары сак болгон жаш муунду тарбиялоого багытталат. Ал эми укук бузуулардын алдын алуу жаш өспүрүмдөр арасындагы тарбия иштеринин негизги багыты болуп саналат. Ошондуктан жеке эле милиция кызматкерлеринин алдында эмес, мугалимдер жамаатынын алдында да татыктуу жаштарды тарбиялоо милдеттери турарын билдирди милициядан. Мындай иш чаралар облустун бардык окуу жайларында өтүүдө.